Жумасына 3 жыл келип турам Кемезебизге. 2013-төн бери куруп, тушун менен тушага келип жүрөм. 4 саат жатам. Давлением кеде бийик болуп, кеде түшүп кетет. Ошентип ойноп турат. Бөйрөктүн өнөкөт оорусу 30 жаштагы Туратты бул аппаратка байлаганына 5 жылдын жүзү болду. Ошондон бери жумасына 3 жолу келип 4 сааттан жатып гемодиализ алып турат. Кан басымы кээде көтөрүлүп, кээде түшүп, Тураттын абалы азыр оор. Эптеп өзү басып келип канын тазалап кетип жатканына шүгүр кылат. Мамадалиев бизден бюджеттик негизде 2016 жылдан бери бөйрөктүн өнөкөт жетишсиздиги менен жетишсиздигинин негизинде ошонун себебинен диализ алып турат. Башкача айтканда бөйрөк менен чыкпаган керексиз зыяндуу заттарды аппарат аркылуу чыгарып аптасына 3 жолу 4 сааттан алып турабыз. Ошондо булар бир айда 13-14 сеанс өтүшөт. Бөйрөк оорусун Турат Орусияда иштеп жүрүп арттырып алган. Кезинде келинчеги экөө иштеп, оорудан соң мекенге кайтканы аялы да таштап кетиптир. Дарттын айынан айылдагы оокаташтын баарын саттык деген энеси уулунун 5 жаштагы туягын ээрчитип, учурда Бишкектин четиндеги жаңы конуштарында батирде турушат. Сыртка чыгып операция жасатууга каражат эле болсо, жалгыз бой эне өзүнүн бөйрөгүн берүүгө даяр. Шуну менен бир өзүм жалгыз кыйналып багып атам мен баламды. Не кылайын, таштап кое албайм. Туған уругубуз амас, жардам беришке, буга алек кылыш керек. Мен өзүм донор болом деп атам. Байла жок, башка эч ким бере албайт. Кызымдыкы ям өзүнүн күйөөбүздө бир бөйрөгү бар. Кызым дагы бере албайт. 5 баласы бар. Анын үчүн башка бир туугандары жок, бир эже, бир карындашы бар. Бул үй бүлөнүн туруктуу киреше булагы деле жок. Баласы экөөнө деп бөлүнгөн 4000 пенсия Тураттын дары-дармегине эле кетет. Ал эми күнүмдүк оокаташка деп жалгыз бой эне нан жасап саткан кошунасына кол кабыш кылып, күнүнө 300 сомдой табат экен. 5000 төлөп алат эдик. Эчтекебиз калбады. Айылдан келгенбиз бияка. Баары жогу сатып келдик. Азыр дагы бетте бир бөлөбүздү үйдө жашап атабыз. Пенсионермин. Балам пенсия алат 2000. Анан бир кошунамдыкы да иштеп атам бир аз. Көптү көрсө көл болот. Биргелеп Туратка жана анын үй бүлөсүнө жардам берүүнү каалаган инсандар болсо, төмөнкү номурларга чалсаңыздар болот. Тураттын энесинин телефон номуру 0777 66 32 39. Тураттын номуру 0707 24 44 21. Ал эми каражат которуу үчүн эл сом капчыгы 0770 24 44 21. Акылай Акналиева, Шайыр Жунусалиева, Исламбек Майрамбеков, Нью ТВ.